Мекендештер, салам алейкум, арбаңыздар. Сүйүнчүнү барыңар уктуңар, туура, чын, далилденген маалымат президенттин указы 11-26 сентябрдын 10-на чейин узарды. Бул жалпы баарыбыздын суранычыбыз, эмгегибиз, элчилик дагы бул жерден чоң жардам берди. Евразия экономикалык комиссиясы дагы, миграция министрлигинин өкүлчүлүгү дагы буга чейин чоңдорго кат жөнөткөнбүз. Аны барыңар көргөнсүңөр. Ошол мекендештер, сентябрдын 10-на чейин легалдашуу указы узартылды. Бирок мекендештер күтүп алмай жок, жүрүп алмай жок. Эртеңден баштап колдон келишинче эртерээк реестр контролируемых лицтен чыкканга аракет кылуу керек. Себеп деген көчөдөн полиция кызматкерлери кокусунан нелегал болгондорду кармап алса, расмий барып арыз жазмайынча депортация кылганга укугу бар, выдворение кылганга укугу бар. Ошон үчүн жүрүп албайбыз, эртерээк барып туруп бүт жанагы процедуралардан чыкканга аракет кылабыз, эмгек келишимин чыгарганга аракет кылабыз. Мекендештер, бир чоң шанс келди. Ошону дагы колдонолу дагы баардык 100% биздин мекендештерибиздин баарын реестрден чыгарып, легалдуу поляга алып келип алалы. Ошого баарыңыздар кошулуңуздар, ушул маалыматты бүт жакка бөлүшүп коюңуздар. Жөн жүрүп албасын, балдарыңар болобу, туугандарыңар болобу Россия Федерациясы боюнча. Ошон үчүн учурдан колдонолуу, пайдаланалы жана легалдашып, Россия Федерациясында эмгектенип, өзүбүзгө жана элибизге пайдабызды алып келели мекендештер. Жакшы жаңылык, көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.